Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 2 класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнубайда Абдыкаыровна өтө бермекчимин. Анда эмесе балдар, окуу куралдарыбызды даярдап, бүгүнкү видео сабагыбызды конт коюп көрөбүз. Балдар, дептерибизге бүгүнкү числону жазып, темабызды коебуз. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз Ысык көл, Кыргызстандын бермети. Алгач балдар, биринчи көнүгүүдө берилген ырды көркөм окуп чыгабыз. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Чогуу кайталайбыз. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Мынакей балдар, биринчи көнүгүүдө ырды окуп чыктык. Эми экинчи көнүгүүдө берилген белгиленген сөздүн айтылышын жазып чыгабыз. Мында бизге жууп деген сөзүн транскрипциянын ичине алып жазып чыгабыз. Эгерде көнүгүүнү аткарып бүткөн болсоңор, үчүнчү көнүгүүдө берилген сүйлөмдү көчүрүп жазабыз. Андан кийин орус тилине которуп жазып чыгабыз. Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Чогуу кайталайбыз. Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Эми ушул эле сүйлөмдү орус тилине которобуз. Вода в озере чистая, теплая, прозрачная и солёная. Кайталаймын. Вода в озере чистая, теплая, прозрачная и солёная. Эгерде бул көнүгүүнү аткарып өткөн болсоңор, 4-чү көнүгүүдө берилген диалогду окуп чыгабыз. Чыпалак бала. Акылай, Ысык көл кайда жайгашкан? Акылай, Ысык көл тоо арасында жайгашкан. Чыпалак бала. Ысык көлдүн суусу кандай? Акылай, көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Мынакей балдар, диалогду да окуп чыктык. Эми төмөндө берилген сөздөр жана сөз айкаштарын эске сактап калууга аракет кылабыз. Тоо арасында жайгашкан. Расположен среди гор. Узундугу, длина. Ал эми туурасы. Ну а ширина. Таза, чистый, тунук, прозрачный. Көлдүн айланасы. Вокруг озера. 80ден ашык суу келип кошулат. Свыше 80 рек впадает в озеро. Бирок бир да суу агып чыкпайт. Но ни одна не вытекает. Балдар, ушул сөздөр жана сөз айкаштарын өз алдыңарча окуп чыксаңар да болот. Эми балдар, төмөндө берилген текстти чогуу окуп чыгабыз. Кыргызстандын бермети. Ысык көл тоо арасында жайгашкан. Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Көл кышында тоңбойт. Ошондуктан аны эл Ысык көл деп аташкан. Көлдүн айланасы кооз, абасы таза, суусу адамга жагымдуу. Ысык көлдүн узундугу 182 километр, ал эми туурасы 60 километр. Ысык көлгө 80ден ашык агын суу келип кошулат. Бирок бир да суу агып чыкпайт. Мына балдар, текстти окуп чыктык. Эми өз алдыңарча суроолорго жооп жазгыла. Эгерде
Суроолорго жооп жазып бүткөн болсоңор балдар, үй ишин белгилеп алгыла. Үй иши ысык көлдүн сүрөтүн тартуу. Балдар, үй ишин белгилеп жазып алган болсоңор, мен силер менен коштошомун. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, ушуну менен сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.